Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Сиздер менен алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган теле сабагыбызды баштайбыз. Мен теманы айтаардан мурда алгач силерге бир сөздү жазып көрөйүн. Анда экранга көңүл бургулачы. Мына силер экранда ажыратуу деген сөздү көрүп турасыңар. Ушул ажыратуу деген сөз биз окуп үйрөнүп жаткан көп предметтердин ичинде колдонулат. Андан башка дагы жашообузда да колдонулат. Мисалы үчүн жашоодо таштандылардын ажырашы же башкача айтканда таштандылардын чирүү мөөнөтү бар. Ажыроо деп коет аларды. Ажыроо мөөнөтү бар. Мисалы үчүн мына экранга көңүл бурабыз. Биздин айлана тегерегибизде бактар 10 жылдын ичинде чирип бүтөт. Ал эми темир банкалар 10 жылда, кирпичтин же бетондун калдыктары же сынныктары 100 жыл ичинде ажырап бүтөт. Резина дөңгөлөктөрүнөн жасалган 120-140 жылга чейин чириши мүмкүн экен, же ажырашы мүмкүн экен. Ал эми пластик бөтөлкөлөр 180-200 жылга чейин ажырайт экен. Урматтуу окуучулар, айлана тегерегибизди коргоо үчүн биз мына ушундай таштандылардын ажыроо мөөнөтүн көрдүңөрбү? Демек узак убакыт ажырайт экен. Демек биздин айлана чөйрөбүздү булгабаш үчүн ушундай таштандыларды таштабаганга аракет кылышыбыз керек экен. Демек ажыроо мөөнөтү, ажыратуу тууралуу сүйлөштүк. Ошондой эле балдар, физикада дагы ажыратуу деген термин же сөз колдонулат. Ал мисалы үчүн физикада, оптикада жарыктын ажыралышы каралат. Ак жарык призма аркылуу бир нече нурга ажырайт. Жана ошондой эле химияда ажыроо реакциялары бар. Мына силер көрүп тургандай, биз окуп үйрөнүп жаткан алгебра сабагында дагы ажыратуу деген түшүнүк колдонулабы деген суроо туулушу мүмкүн. Ажыратуу деген термин бизде колдонулат балдар. Алгебрада көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген да каралат. Көрүп жатасыңарбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызда ушул түшүнүккө арнамакчымыз. Биздин темабызды жазып алалы. Параграф 14 бүтүн туюнтмаларды өзгөртүү. Темабыз көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн түрдүү жолдорду колдонуу. Урматтуу окуучулар, бул биздин сабактын темасы силердин окуу китебиңерде бар. Анда ошол китептеги теманы карап алгыла. Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн түрдүү жолдорду колдонуу. Темабыздын аты айтып тургандай эле, демек көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн ар түрдүү жолдорду колдонушубуз мүмкүн экен. Мисалы, кандай жолдорду колдонобуз? Мен ошону силерге экран аркылуу көрсөтөйүн. Мынакей, көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жолдорунун ичинен биз жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун колдонушубуз мүмкүн. Кыскача көбөйтүүнүн формулаларын колдонушубуз да мүмкүн. Же топтоо жолун колдонушубуз мүмкүн. Билесиңерби балдар, айрым учурда ушул жолдорду бир учурда бир нечесин да колдонушубуз мүмкүн. Азыр мен ушул темага арналган бир нече тапшырмаларды аткарып көрөйүн. Эгер силерге бул темалар зарыл деп эсептесеңер, анда дептерлериңерди ачып, эсептердин чыгарылыштарын жазып алганга аракет кылгыла. Анда эмесе мына силердин окуу китебиңердеги бир тапшырма. Номер 990. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Демек бул тапшырманы аткарыш үчүн Асын чыгарып көрөлүчү. Асы 5х квадрат минус 5y квадрат деген көп мүчө турат. Биз бул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн алгач коэффициенттерин карайбыз. Экөөнү тең 5 тургандыктан 5 жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына чыгарылат. 5ти кашаанын сыртына чыгарсак, кашаанын ичинде x квадрат минус y квадрат калат балдар. А силер буга чейин эки туюнтманын квадраттарынын айырмасын билесиңер. Бул формула менен силер таанышсыңар. Анда демек a квадрат минус b квадрат барабар a минус b, a плюс b деген формула менен тааныш болчусуңар. Анда ушул эки туюнтманын квадраттарынын айырмасынын формуласын колдонуп жаза турган болсок, 5тин өзүн жазабыз. X минус y, x плюс y деп жазып алабыз. Мынакей балдар, бизге берилген 5х квадрат минус 5y квадрат деген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. 3 көбөйтүүчүгө ажырады. Биринчи көбөйтүүчү 5, экинчи көбөйтүүчү x минус y, үчүнчү көбөйтүүчү x плюс y. Берилген көп мүчөнү биз көбөйтүүчүлөргө ажыраттык.
Эми экинчи тапшырманы аткаралы. Ушул эле силердин окуу китебиңердеги 990 номердин иесин чыгарып көрөлү. Иеси 75 минус 27 с квадрат деген көп мүчө экен. Урматтуу окуучулар, 75 менен 27 экөө тең кайсыл санга бөлүнөт? Экөөнүн ЭЧЖБ эң чоң жалпы бөлүүчүсүн таап аласыңар. Мен азыр ооз эки айтайын силерге. 75 менен 27 экөө тең бөлүнгөн сан, демек бул кайсыл сан? 3. Ал 3'tü кашаанын сыртына чыгаралы. 75'ten 3'tü кашаанын сыртына чыгарсак, кашаанын ичинде 25 калды. А 27'den 3'tü чыгарсак, 9 калды. С квадраттын өзү жазылды. 25 деген сан 5'tin квадратын туюндурат. Ал эми 9 с квадрат деген 3 с деген бир мүчөнүн квадратын берет. Анда силерге жогорудагы эле формуланы колдонуп, а квадрат минус б квадраттын формуласы боюнча жазсам, 5 минус 3 с көбөйтүлгөн 5 плюс 3 с болот. Кана балдар, муну дептериңерге жазып алсаңар болот. 75 минус 27 с квадрат деген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратсак, мында дагы 3 көбөйтүүчүгө ажырады. Биринчи көбөйтүүчүсү 3, экинчisi 5 минус 3 с, үчүнчүсү 5 плюс 3 с. Ушул эки тапшырмадан карап көргүлөчү. Экөөндө тең алгач жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгардык. Биринчи тапшырмада 5'ti кашаанын сыртына чыгардык, экинчи тапшырмада 3'tü кашаанын сыртына чыгардык. Андан кийин кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп, а квадрат минус б квадраттын формуласы боюнча жазып алуу менен берилген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Эми дагы окуу китебиндеги 991 номердин В тапшырмасын аткарып көрөлү. Анда тапшырманын шартында көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деп туруп, y куб минус y-тин 5 даражасы деп турат. Урматтуу окуучулар, мен экранда силерге көрсөтүп жаткан тапшырмаларды мүмкүн болсо дептериңерге жазып отургула. Сабак бүткөндөн кийин өз алдыңарча окуу китебиңерди ачып алып, ушул тапшырмалардан башкаларын чыгарып көргөнгө аракет кылгыла. Эми бул тапшырмада эмне өзгөчөлүк бар? Бул жерде экөөнүн тең коэффициенттери 1 экен. Тамга түрүндөгү бөлүгүнө карасак, y-тин кубу y-тин 5-си турат. Эгерде өзгөрмөлөр бирдей турса, даража көрсөткүчү кичинесин кашаанын сыртына чыгарып үйрөнгүлө. Y-тин кубу y-тин 5-си деп жазылып турат мынакей. Анда y-тин кубу менен y-тин 5-синен даража көрсөткүчү кичинесин чыгарсак, y-тин кубун чыгарабыз. Анда кашаанын ичинде y-тин кубу кашаанын сыртына кетсе, кашаанын ичинде y кубтун ордуна 1'ди жазабыз. А y-тин 5-синин ордуна куб кашаанын сыртына чыкса, y-тин квадраты калды. Муну бир мүчөнү эки мүчөгө көбөйтүп текшерип көрсөңөр да болот. Y-тин кубун 1'ге көбөйтсөңөр y кубтун өзү чыгат. Y кубту y-тин квадратына көбөйтсөңөр, негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн эрежеси боюнча даража көрсөткүчтөрү кошулуп, негизи өзү жазылат. Y-тин 5-си чыгат. Эми дагы баамдагылачы, дагы эмнени өзгөртсөм болот? Ооба окуучулар, 1 минус y квадратты дагы мен 2 кашаага ажыратып жазганга болот. Ал үчүн дагы а квадрат минус б квадрат барабар а минус б, а плюс б деген формуланы колдоноюн. Анда бизде y кубтун өзүн жазам. А 1 минус y квадраттын ордуна 1 минус y, 1 плюс y деп жазып алам. Мынакей балдар, y куб минус y-тин 5-чи даражасы деген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алдык. Эми дагы эле окуу китебиндеги кийинки тапшырманы аткарып көрөлү. Урматтуу окуучулар, ушул окуу китебиндеги тапшырмаларды аткарып жаткан учурда мен бир номерден, кээде 1-ден же 2-ден тапшырманы аткарып атам. А силер калган номерлерди өз алдыңарча аткарганга аракет кылгыла. Болуп турбу? Келгиле анда эмесе кийинки номерге көңүл бурушуп турабыз. Номер 995 номер көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Б номери минус m квадрат плюс 2m минус 1 деген 3 мүчө берилиптир. Ушул 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратышыбыз керек экен. Ал үчүн мен алгач
Birinci turgan m kvadratının алдындағы белги минус тұрғандықтан, мен алғаш минус белгісін қашаанын алдына шығарайыншы балдар. Егерде минусты мен қашаанын алдына шығарсам, анда қашаанын içinde, мынакей минусты қашаанын алдына шығарсам, қашаанын içindегі ар бір қосылушы қарама қаршы белгіде жазылып қалады. Мына m квадрат 2m'дің алдындағы белгі мұрда плюс болса, азыр минус болып қалды. 1'din алдындағы белгі мұрда минус болса, азыр плюс болып қалды. Демек мен 3 мүчөдөгү минус белгісін қашаанын алдына шығарып алдым. m квадрат минус 2m плюс 1. Бұл 3 мүчө. Мынакей a квадрат минус 2a плюс b квадрат деген 3 мүчө. 2 туйынтманын айырмасының квадратын берерин билген формуланы пайдаланып көрөлүк. Анда бизде m минус 1'din квадратын берет. Байкадыңарбы балдар? Экеселенгендин алдында минус белги тургандыктан 2 туйынтманын айырмасынын квадраты катары каралат. Урматтуу окуучулар, ушул жерден жакшылап көңүл бурабыз. Бизге 3 мүчө берилген. Минус m квадрат плюс 2m минус 1 деген. Ушул 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн алгач мен минус белгисин кашаанын сыртына чыгарып алдым. Андан кийин кашаанын ичиндеги 3 мүчөгө көңүл бура турган болсоңор, кашаанын ичиндеги 3 мүчө 2 туйынтманын айырмасынын квадратынын формуласын берет. Демек мына мен 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Силер баамдап тургандай, минус 1'din минус деп туруп m минус 1'din квадраты деген сөз минус m минус 1 көбөйтүү m минус 1 дегенди түшүндүрөт. Демек аны биз жалпысына квадраты кылып эле жазып койдук. Урматтуу окуучулар, эми ушул эле тапшырманын д-сын аткарып көрөлүчү. Анда кайрадан экранга көңүл бурабыз. Мынакей экранда д-сында 45x плюс 30ax плюс 5a квадрат x деген 3 мүчө берилген. Ушул 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн алгач коэффициенттерин карайлы. 45, 30 жана 5ти көрүп турасыңар. Бул 3 сан үчөө тең бөлүнө турган эң чоң жалпы бөлүүчү бул 5. Демек 5ти кашаанын сыртына чыгарсак болот жалпы көбөйтүүчү кылып. Андан кийин тамга түрүндөгү бөлүктөрүн карап көрөлүк. Үчөөндө тең кайсы өзгөрмө бар экен балдар? X жана x. Көрдүңөрбү? 3 кошулуучуда тең x тургандыктан x'ти да жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына чыгаралык. Анда кашаанын ичинде 9 плюс 6a плюс a квадрат калды. 5 жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына чыккандыктан 45x деп турса, 45x'тан 5ке бөлө турган болсоңор 9 калат. Андан кийин 30ax'ты 5x'ка бөлө турган болсоңор 6a калат. 5 менен x кашаанын сыртына кетти. 5a квадрат x'тан 5x'ты кашаанын сыртына чыгарсаңар a квадрат калды. Мынакей, мен 3 мүчөдөн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгардым. Эми кашаанын ичиндеги 3 мүчө силерде a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат барабар a плюс b'нын квадратына, же болбосо 2 туйынтманын суммасынын квадратына барабар деген формуланы колдоно турган болсок, 9 деген 3'түн квадратын берет. 6a деген 2 көбөйтүүчү a деп жазып алсак болот. a квадраттын өзүн жаздым. Демек бул 3 плюс a'нын квадратын берет. 3 плюс a'нын квадратын жазсам, силердин берилген 3 мүчөңөр 5x көбөйтүлгөн 3 плюс a'нын квадратына барабар болуп калды. Башкача айтканда берилген 3 мүчөбүз 5x деген биринчи бир мүчө, андан 3 плюс a көбөйтүү 3 плюс a түрүндө турат деп элестеткиле. 2 көбөйтүүчү бирдей болгондуктан биз аны даража түрүндө жазып алдык. Урматтуу окуучулар, мен силерден суранарым доскадагы эсептерди жазып отургула. Кийинки дагы бир окуу китебиндеги тапшырманы аткарып көрөлүк. Китебиңердеги 1006 номердин Г-сында теңдемени чыгаргыла деген тапшырма берилиптир. Теңдемени чыгарыш үчүн алгач теңдемеге көңүл буралычы, чыгаруу деп туруп теңдеменин өзүн жазып алайын. Мына бул теңдемени чыгарыш үчүн, демек бүгүнкү биз сөз кылып жаткан көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жолу кантип колдонулат болду экен карап көрөлүчү. Ал үчүн бул 2 мүчө турат. Теңдеменин сол жагында 2 мүчө турат. Же көп мүчө деп айтып койсоңор болот жалпысынан. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн 5 жана 20 сандарынын
эң чоң жалпы бөлүүчүсүн кашаанын сыртына чыгаралы. Башкача айтканда 5 жана 22 тең бөлүнгөн эң чоң сан бул 5. Эми тамга түрүндөгү бөлүктөрүн карайлы. Бирөөндө x-тин 4-үнчү даражасы турат, бирөөндө x-тин квадраты турат. Мен жогоруда айттым, урматтуу окуучулар, эгерде тамга түрүндөгү бөлүгү же өзгөрмөлөр бирдей болуп, даража көрсөткүчтөрү ар түрдүү турса, даража көрсөткүчү кичинесин кашаанын сыртына чыгарабыз. X-тин квадратын кашаанын сыртына чыгарсак, анда кашаанын ичинде эмне калат? 5x-тин 4-үнчү даражасы болсо, 5x-тин квадраты кетсе, кашаанын ичинде x квадрат калат балдар. Мынакей. 20x квадраттан 5x квадрат кетсе 4 калат. 5x квадратты x квадратка көбөйтсөңөр 5x-тин 4-үнчүсү чыгат. 5x квадратты 4-кө көбөйтсөңөр 20x квадрат калат. Барабар 0. Эми 5x квадраттын өзүн жазайын дагы. X квадрат минус 4-тү a квадрат минус b квадрат барабар a минус b, a плюс b формуласын колдонуп, 2 көбөйтүүчүгө ажыратайын. Башкача айтканда x минус 2, x плюс 2 барабар 0. Ушул жерден балдар карап көргүлөчү. Биздин берилген теңдемебиздин сол жагында турган көпмүчө 3 көбөйтүүчүгө ажырады. Биринчи көбөйтүүчү 5x квадрат, экинчи көбөйтүүчү x минус 2, үчүнчү көбөйтүүчү x плюс 2. Эми ушул көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү 0-гө барабар болуш үчүн силердин эсиңерде барбы? Көбөйтүндү качан 0 болот? Качан көбөйтүүчүлөрдүн жок дегенде бири 0-гө барабар болгондо. Анда ошол эрежени эске алып жаза турган болсок, биринчи көбөйтүүчүбүз 5x квадрат, 5x квадрат барабар 0 деп жазып алам. Же x минус 2, экинчи көбөйтүүчү 0 болушу мүмкүн. Же x плюс 2 барабар 0 болушу мүмкүн. Эми ушул 3 теңдемени өз-өзүнчө тамырларын таба турган болсок, 5x квадрат барабар 0 теңдемесинин тамыры x барабар 0 болот. Башкача айтканда x-ти таба турган болсок, x-тин ордуна 0 санын койгондо гана жообунда 0 чыгат. Анткени 0-дү 5-ке көбөйтсөңөр 0-гө барабар. Экинчи x минус 2 барабар 0 теңдемесинин тамыры x барабар 2. x плюс 2 барабар 0 теңдемесинин тамыры x барабар минус 2. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Бизге берилген теңдеменин тамырларын таптык. Теңдеменин тамырлары x барабар минус 2, x барабар 0 жана x барабар 2. Урматтуу окуучулар, ушул жерден силер берилген теңдемени чыгарууда биз бүгүнкү кеп кылып жаткан көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун ыкмаларын колдондук. Кайсы ыкмаларын? Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарууну колдондук жана кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдондук. Көрдүңөрбү? Демек теңдемени чыгарганда да колдонот экенбиз. Эми окуу китебиңердин кайталоо үчүн көнүгүүлөр деген бөлүгүндөгү дагы бир тапшырманы аткарып көрөлүк. Окуу китебинде 1011 номер y барабар 0,2 x квадрат формуласы менен берилген функциянын графигинде a чекитинин координатасы 15 жана 4,5, b чекитинин координатасы минус 2,5 жана минус 0,12, с чекитинин координатасы 50 жана 50 чекиттери жатышабы деген суроо берилип атат. Урматтуу окуучулар, берилген функциянын графигинде жатабы же жатпайбы дегенди эки жол менен графикти түзүп туруп, анан чекитти издеп көрсөңөр да болот, же аналитикалык түрдө деп коет. Башкача айтканда, чекиттин биринчи координатасын x-тин ордуна, экинчи координатасын y-тин ордуна коюп текшерип көрсөңөр да болот. Мен экинчи аналитикалык жол менен текшерип көрөм. Анда эмесе кайрадан экранга көңүл буралы. Чыгаруу. Эми а чекитинин координатасы 15 жана 4,15 экен. Силердин эсиңерде барбы балдар? Чекиттин координатасынын абсциссасы биринчи жазылат, координатасы экинчи жазылат. Демек, аналитикалык түрдө жаздырыш үчүн мына берилген функциянын өзүн жазып алдым. y барабар 0,2 x квадрат. x квадраттын ордуна 15-ти коем, y-тин ордуна 4,15-ти коеюн. Мынакей жазып алдым. Эгерде ушул барабардыкты аткарган учурда барабардык туура болсо, анда бул чекит бул функциянын графигинде жатат. Эгерде бул туюнтмаларды аткарып көргөндө барабардык туура эмес болуп калса, анда бул чекит бул функциянын графигинде жатпайт. Мен аналитикалык жол менен чыгарып жатам. Эми ушуну эсептеш үчүн алгач мен келгиле тез эсептейли деген мен өткөн сабакта силерге үйрөтүп аткан эрежелердин дагы бири менен
чыгарып көргөнгө аракет кылайынчы. Ал үчүн мен 15-тин квадратын тапкым келип атат. 15-тин квадратын табыш үчүн, урматтуу окуучулар, 2 орундуубу, 3 орундуубу, аягы 5 менен бүткөн санды квадратка көтөрүүнүн атайын эң оңой жолу бар. Мен ошону бир аз силерге үйрөтүп өтөйүнчү. Анда эмесе экранга кайра көңүл бурабыз. Мынакей, мисал үчүн 35-тин квадратын табышыңар керек болсо, акыркы цифра 5 тургандыктан 25 деп жазып аласыңар. 5-тин алдында турган цифра 3, 3төн кийинки келе турган сан 4 болгондуктан 3 менен 4-түн көбөйтүндүсү 12. 12-ни 25-тин алдына жазып коем. 35-тин квадраты 1225. Көрдүңөрбү? Мен ооз экеле эсептеп жазып атам. Анда эмесе азыркы бизге керек болгон 15-тин квадратын жазалчы. Демек аягында 5 тургандыктан мен 25-ти жазам. 5-тин алдында кайсыл сан турат балдар? 1 турат. 1ден кийин кайсыл сан келет? 2 келет. Ошол 1 менен 2-ни көбөйтүп эле 2 деп жазып алам. 225. Көрдүңөрбү? Мен бүгүнкү сабакта силерге аягы 5 менен бүткөн 2 орундуубу, 3 орундуубу сандарды квадратка көтөрүүнүн бир эрежесин үйрөтүп өттүм. Анда эмесе келгиле, 15-тин квадратынын ордуна 225 деп жазып алалы. Эми эсептөөгө ыңгайлуу болуш үчүн мен барабардыктын 2 жагын тең 100гө көбөйтүп ийинчи. 4,5-ти 100гө көбөйтсөм 450 чыгат. 0,100дөн 2-ни 100гө көбөйтсөм 2 чыгат. 225-тин өзүн жазайын. Анда 450 450гө барабар болду. Демек бизге берилген барабардык туура болду. Жогоруда белгилеп өткөндөй, А чекити бул берилген функциянын графигинде жатат деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Көрдүңөрбү? Урматтуу окуучулар, мен силерге азыр кайталоо үчүн көнүгүүлөрдөн иштеп атам. Эми дагы бир кайталоо үчүн көнүгүүдөн бирди иштеп берейин. Сабакты жыйынтыктайбыз андан кийин. Келгиле, кийинки тапшырмага өтсөк, мынакей 1013 номер. Төмөндөгү функциянын графиги координаталык тегиздикте болжолдуу түрдө кандай жайланышкандыгын көрсөткүлө деген тапшырма турат. Демек, бул функциянын графигин болжолдуу түрдө көрсөтүш үчүн мына мен чакмак парактын элесин көрсөтүп атам силерге. Эми бул OY ордината огу, а бул OX абсцисса огун чийдим. Абсцисса огу горизонталдуу жайланышат, ордината огу вертикалдуу жайланышат. Жана бул экөө перпендикулярдуу жайланышып, координаталар системасын түздү. Ушул координаталар системасына y барабар минус 0,9 x плюс 4 функциясынын графигин болжолдуу түрдө чийейин. Ал үчүн алгач y барабар минус 0,9 x деген функцияны эстейличи. X-тин алдындагы коэффициент терс болгондуктан бул кемүүчү функция болот. Жана координаталар башталыш аркылуу өтөт. Мына кайталайын. Y барабар минус 0,9 x деген функция бул түз пропорциялаштык. Бул экинчи жана 4-чү чейректер аркылуу өтөт. Мына мындай болжолдуу түрдө. Плюс 4-тү көрүп атасыңар да. Плюс 4 болсо 4 бирдикке жогору көздөй параллель көчүрөбүз. Мен эсептейм, мына карагыла OY боюнча. Демек 4 бирдикке болсо 1, 2, 3, 4. Мынакей 4 бул жерде экен. Демек ушул эле графикти мен 4 бирдикке параллель көчүрүп коем. Мынакей. Эми балдар, бизге демек талап кылынган функция келип чыкты. Y барабар минус 0,9 x плюс 4 функциясынын графигин көрүп турасыңар. Мына мен болжолдуу түрдө жайланышын көрсөттүм. Эми дагы бир мисалды көңүл буралычы. Ушул эле окуу китебиңерде y барабар минус 9 деген функция берилиптир. Урматтуу окуучулар, айрым учурда y барабар минус 9 дегенди функция катары карабай коюшат. Бул сызыктуу функциянын айрым учуру. Кайталайын. Y барабар минус 9 дегенде сызыктуу функциянын айрым бир учуру. Бул функциянын графигин түзүш үчүн жанагыдай эле координаталар системасын жайланыштыралы дагы минус 9 дегенди көрүп турасыңар. Y огунан минус 9 деген чекитти табалы. Мынакей, Y огунан минус 9 деген чекитти таап, бул Y барабар минус 9 функциясынын графиги OX огуна параллель сызык экенин эсиңерге саламын. Көрдүңөрбү? Y барабар минус 9 дегенде сызыктуу функция, мунун графиги абсцисса огуна параллель жайланышкан, Y барабар минус 9 функциясынын графигин көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн бизги сабакта биз эмнелерди аткардык? Башкача айтканда, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Демек, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн биз
төмөнкүдөй иштерди аткардык. Биринчиси, туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө колдондук, теңдемелерди чыгарууда колдондук жана теңдештиктерди далилдөөдө колдондук. Урматтуу окуучулар, демек мен бүгүн сабагымды аяктап жатып силерге бүгүнкү сабакта берилген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун ар түрдүү ыкмаларын колдонуп, өз алдыңарча окуу китебиндеги калган тапшырмаларды аткарарыңарга ишенемин. Мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошомун. Саламатта калгыла.